Стресс депрессияга түшкөн адамдарга эскертүүм, стресс депрессияга мусулман түшпөйт. Эмне үчүн? Себеби бизде Куран бар. Куран окуңуз, урматтуу мекендешим. Күн сайын 2 беттен сарылап жумушка кетесиз, башка жерге окууга кетесиз, ошондон мурда 2 беттен окуп кетсеңиз, кечке чейин ошол жетерлүү энергия болот. Сизге жүрөгүңүзгө мындай кыжаалатчылык проблемалар кирип калбайт, стресс депрессияга түшпөйсүз дейм да. Эгерде окуганды билбесеңиз, угушту билесиз го. Куран десеңиз бүт чыгат. Кичинеден окуңуз, күндө 2 беттен. Кайталап ошону түшүнгөнгө аракет кылып. Урматтуу мекендешим, мусулман стресс депрессияга түшпөйт негизи. Мен түшкөнгө өтө аракет кылып көрдүм, эч эле түшө албай койдум. Себеби момундун көңүлү ток болот экен ар дайым. Эмне болсо дагы, кандай проблема алып келип алдыга койбо, же мээсине бербе, же ички дүйнөсүнө бербе, ал бардыгы Алладан экендигин билет экен да. Тагдырга каршы чыкпайт экен ал. Атасы өтүп калса эртең атасынын артынан өзү дагы барышын билет экен ал. Тагдырга нааразы болбойт экен ал. Бардык нерсе калемдер мурдатан жазылып кургатылганына дин үйрөткөн экендигин ал түшүнүгү бардыгы айтор момун адамда болот экен да. Ошондуктан мен айтат элем, диниңизди көбүрөөк үйрөнүңүз.